Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы. 4-класс, 4-чейрек үчүн. Тема Иса Ахунбаев. Мугалим Тулебаева Кандалат Токтобаевна. Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер жана кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе барыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү кезектеги аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кымбаттуу окуучулар, бүгүнкү сабакка бардык окуу куралдарыңарды даярдап алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе баарыңар биргеликте бүгүнкү сабакка активдүү катышканга аракет кылгыла. Эсиңерде болсо, биз өткөн сабакта дарыканада деген тема жөнүндө сөз кылганбыз. Мында биз коомдук жерлерде өзүбүздү маданияттуу алып жүрүүгө, маданияттуу сүйлөөгө, дарыканадан алган дарыларды кандай тартипте ичүү керектиги жөнүндө сөз кылганбыз. Урматтуу окуучулар, бүгүн Чын Куран айынын 29-у, бүгүнкү биздин өтө турган жаңы темабыз Иса Ахунбаев деп аталат. Анда эмесе баарыбыз биргеликте бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабакта жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүп, кайталап окуйсуңар. Жаңы сөздөрдү пайдаланып, көнүгүү машыгуу иштерин аткарасыңар. Иса Ахунбаев агайыбыздын элге, илимге сиңирген эмгеги менен таанышып аласыңар. Бүгүнкү сабакта таанып билүүңөр, ой жүгүртүүңөр, эске тутууңар өнүгөт. Ошондой эле талыкпаган эмгектин, билим алуунун натыйжасында гана бийиктикке жетүүгө мүмкүн экендигин түшүнүп аласыңар. Сабактын максаты баарыңарга түшүнүктүү болсо, баарыбыз бул сүрөткө көңүл бурабыз. Сүрөттө кыргыз медицинасынын атасы десем жаңылышпайм, Иса Ахунбаев. Урматтуу окуучулар, келгиле анда эмесе Иса Ахунбаев агайыбыз жөнүндө кеңири маалымат алып алалы. Элим, мен сенин кулуңмун. Эмгегимди, кан жанымды сага арнаган мен Исамын. Кыргыз элинен чыккан туңгуч дарыгер хирург Иса Ахунбаев 1908 жылы 25 сентябрда Ысык көлдүн жээгинде Турайгыр кыштагында төрөлгөн. Балалыгында байларга жалданып иштеп, улуу өркүндө Кытай жергесине барып келгендердин катарын толуктаган. Жаштайынан тагдырдын ачуу күндөрүн башынан өткөргөн Иса чыдамкай, аракетчил мүнөзгө ээ болгон. Өзүнүн ынтызарлыгы менен бир айылдан экинчи айылга жөө каттап билим алган. Кийин Фрунзеге жогорку билим алуу үчүн да жөө келгендиги айтылат. Андан кийин Ташкенттеги Орто Азия университетине, медицина факультетине тапшырган. Анын илимге тарткан узак жана байсалдуу жолу ушинтип башталат. Байларга жалданып, жыртык кийим кийип чоңойгон баланын келечекте кыргыз элинин саламаттык сактоо тармагына өзгөчө салым кошуп, кыргыз медицинасынын түптөгөн инсан болуп чыгаарын эч ким күтпөгөн. Нөзү ачык, боорукер, дарыгер кайрылган ар бир бейтапка өзгөчө мамиледе болуп, алардын ден соолугу үчүн ичкен ашын таштап койгон. Анын бир эле медицинада эмес, кыргыз элинин коомдук саясий абалынын өнүгүшүнө да кошкон салымы зор. Ал Кыргыз Илимдер Академиясын уюштуруп, имарат курулуп калышы үчүн жаны тынбай эмгектенип өз максатына жете алган. Өзүнүн чыныгы эмгеги, аракети менен профессор, академик болуп, кыргыз медицинасынын атасына айланган Иса Ахунбаев 1975 жылы 5 январда аялы, кызы жана күйөө баласы менен чогуу кырсыктан набыт болушкан. Иса Ахунбаев бүт өмүрүн ооруларды айыктырууга багыштаган. Анын эдемиялык богук, адамдын эс үчүн жоготуу дарттары боюнча изилдеген илимий изилдөөлөрү бүт дүйнөгө маалым. Ал 60тан ашык оорунун түрлөрүнө операция жасап, 300дөн ашык илимий эмгектерди жараткан. Эң негизги эмгеги катары Орто Азия аймагында биринчилерден болуп, жүрөккө операция жасаганы. Жүрөк кан тамырлары ооруларын айыктырууда азыркыга чейин колдонуп келе жаткан мыкты изилдөөлөрдү калтырган. Атактуу хирург академик Иса Ахунбаевка Кыргыз СССРнин илимге эмгек сиңирген врачы, Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген ишмери деген жогорку наамдар берилип, көптөгөн орден медалдар менен сыйланган. 2018 жылдан бери Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы анын ысмын алып жүрөт жана башка бир нече мекемелерге, көчөлөргө анын аты ыйгарылган. Мына урматтуу окуучулар, Иса Ахунбаев жөнүндө кеңири маалымат алып алдыңар деп ойлойм. Анда эмесе тапшырмаларды аткарууга кезек келип жетти. Биринчи тапшырма.
Мында калтырылган тамгаларды толуктап сөздөрдү окуйбуз. Анда эмесе баарыбыз биргеликте калтырылган тамгаларды толуктап сөздөрдү окуп чыгабыз. Даярсыңарбы? Баштадык. Оорукана. Бүт өмүрү күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган. Мамлекеттик сыйлык. Эми ушул сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түзүүгө аракет жасайлы. Иса Ахунбаев талыкпаган эмгектин натыйжасында ийгиликке жеткен. Мына урматтуу окуучулар, талыкпаган деген сөздү пайдаланып сүйлөм түздүк. Анда эмесе бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Арнаган, посвятил, күрөш, борьба, мамлекеттик, государственный, оорукана, больница, өмүр, жизнь, сыйлык, награда, талыкпаган. неустанный, неустающий. Азаматсыңар, мына биз жаңы сөздөрдү да окуп, маанисин түшүнүп алдык. Анда эмесе кийинки тапшырманы аткарууга өтөбүз. Китебиңердин 135 бетин ачсаңар, экинчи көнүгүү турат. Экинчи көнүгүүдө туура туташтыргыла деген тапшырма берилген. Анда эмесе сөздөрдү маанисине карап, бири-бири менен туура туташтырабыз. Силер да биргеликте мени менен сөз айкаштарын түзгүлө. Шаардык оорукана. Менин өмүрүм. Душмандар менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгек. Мамлекеттик гимн. Сыйлык алды. Баланын ысымы. Кийинки тапшырма. Мында бизге схемаларды толуктагыла деген тапшырма берилген. Анда эмесе азыр баарыбыз биргеликте схемаларды толуктап дептерибизге жазып алабыз. Дептериңерге числону жазып, сулуу, таза дептерге жазуу эрежелерин сактап жазгыла балдар. Талыкпаган эмне? Талыкпаган эмгек. Талыкпаган аракет. Талыкпаган ишмердүүлүк. Оору менен күрөшүү. Илдет менен күрөшүү. Душман менен күрөшүү. Мамлекеттик эмне? Мамлекеттик туу. Мамлекеттик оорукана. Мамлекеттик ишмер. Иса Ахунбаев мамлекеттик ишмер болгон. Анда эмесе бул сүрөткө көңүл бургула балдар. Бул сүрөттө Иса Ахунбаев иш учурунда түшкөн сүрөтү. Мында кесиптештери менен иш учурунда түшкөн сүрөтү. Келгиле анда эмесе 4-көнүгүүгө көңүл буралы. Мында чакан текст берилген. Текстти окуп, суроолорго жооп беребиз. Белгиленген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Мен текстти окуп берейин, жакшылап көңүл буруп тургула балдар. Баштадым. Иса Коноевич Ахунбаев 1908 жылы Ысык көлдүн Торайгыр айылында төрөлгөн. 1935 жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Кыргызстанга келип шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Кийин Москвадан окуп келген. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп 1959 жылы жүрөккө операция жасаган. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгеги үчүн Иса Ахунбаевке мамлекеттик сыйлыктар берилген. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Ахунбаевдин ысымын алып жүрөт. Бишкекте анын атында көчө бар. Урматтуу окуучулар, белгиленген сөздөрдү өзүңөр уңгу жана мүчөгө ажыратасыңар. Ал эми азыр текст боюнча берилген суроолорго жооп беребиз. Бул тапшырманы да дептериңерге жазасыңар. Биринчи суроосун жазып, андан кийин жообун жазасыңар.
Бизге мында 6 суроо берилген. Анда эмесе биринчи суроону окуйун. Иса Ахунбаев кайда качан төрөлгөн? Иса Ахунбаев 1908 жылы Ысык көлдүн Торайгыр айылында төрөлгөн. Экинчи суроо. Кайда окуп, кайда иштеген? Азаматсыңар. Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүрүп, Кыргызстанда хирург болуп иштеген. Үчүнчү суроо. Кайсыл жылы жүрөккө операция жасаган? 1959 жылы жүрөккө операция жасаган. Төртүнчү суроо. Ал бүт өмүрүн эмнеге арнаган? Азаматсыңар. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Бешинчи суроо. Анын талыкпаган эмгеги кандай бааланды? Талыкпаган эмгеги үчүн мамлекеттик сыйлыктар берилген. Биздин акыркы сурообуз: Ахунбаев атында эмнелер бар? Бишкекте Ахунбаев атындагы медициналык академия жана көчө бар. Мына балдар, текстти окуп, текст боюнча берилген суроолорго жооп бердик. Бул суроолорду жооптору менен дептериңерге жазасыңар. Белгиленген сөздөрдү өзүңөр уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмнелерди билип алдык? Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Иса Ахунбаев жөнүндө кеңири маалымат алдык. Жаңы сөздөрдү окуп, маанисин түшүндүк. Ахунбаевдин жасаган эмгеги жөнүндө билип алдык. Берилген схемаларды толуктай алдык. Берилген текстти окуп, суроолорго жооп бердик. Ийгиликке жетүү үчүн билим жана талыкпаган эмгек талап кылынаарын билдик. Үйгө тапшырма китебиңердин 136 бетиндеги 5 тапшырманы аткарасыңар. Сүйлөмдөрдөгү каталарды таап, оңдоп, дептериңерге сулуу таза кылып жазасыңар. Ошондой эле сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажыратасыңар. Анда эмесе урматтуу окуучулар, бүгүнкү силердин алган билимиңерди күн желеси боюнча баалаймын. Күн желесинин 7 түсү бар. Мында 7 суроо берилген. Силер ошол суроолорго жооп бересиңер. Ал эми үйгө тапшырманы жазып, аткарып, WhatsApp аркылуу тартып мага жөнөтүп койгула. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.